Бүгін дагы бир ислами түшүнүк. Тагыраак айтканда, ислам дининин акыйдасы ишенүүнү талап кылган акырет маселесиндеги дагы бир түшүнүккө токтолобуз. Тагыраак айтканда, бейиш жана тозок маселесине кичине болсо да көңүл бурабыз. Ислам дини ишенүүнү тартиптеген. Ишенүүнүн тартибине ылайык иман, ишеним маселеси ушу 6 нерседен улам чечилет. Ал Аллахка ишенүү, анын периштелерине, пайгамбарларына, китептерине, акыретке жана жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан боло турган тагдырга. Мына ошо биз азыркы карай турган маселе, бейиш жана тозок маселеси, бул акырет маселесиндеги орчундуу, орунду ээлеген түшүнүк. Бейиштин аттары ар түрдүү аталат Куранда. Мисалы үчүн жаннат, бак деп аталганы бар. Мына ошол жаннат деген сөз бизге дагы түшүнүктүү. Биз аны бейиш деп түшүнөбүз. Жана ошондой эле жаханнам, тозок. Же болбосо орусчасында гиена, огненная деп коет, же болбосо ад деп коет, кыргызчасы тозок. Жана ошондой эле от деп келет өзү Куранда. Жана анда ар түрдүү айтылыштар бар. Биринчи биз бейиш жөнүндө сүйлөшөлү. Эмне үчүн? Аллах субханаху ва таала адамды жаратууда адамдын табияты бар. Адам бир нерсеге жетеленүүсү үчүн албетте аны эки нерсе алдыга жетелейт экен, же артка түртөт экен. Алдыга жетелеши дагы, артка түртүлүшү дагы, то есть өсүүсү дагы, же токтоп калып артка кетүүсү дагы, регресс дагы эки нерсенин натыйжасы. Адам бир нерседен үмүт кылса, жана бир нерседен корксо өсөт экен, жана бир нерседен үмүт кылып жана корксо токтоп же артка кайтат экен. Мына ушул үмүт кылуу жана коркуу тартиптелиш керек экен. Эң сонун тартип бул акыйкый тартип. Аллах субханаху ва таала ушул аламдарды жараткан, адамды жараткан, анын жашоосун жараткан зат тартиптеген үмүт жана коркунуч адамды өстүрөт экен. Аллах субханаху ва таала пайгамбарларга акыйкатты жеткирүүдө да ошо эки нерсени койду. Силер кубантып, то есть башир, сүйүнчүлөп, ванадуйр, коркутуп жетелейсиңер деди, жеткиресиңер деди. Эми үмүттөндүргөндө, үмүт кылдырганда, кубандырганда, же болбосо сүйүнчүлөгөндө эмнеден десе, бейиштен, ажыр сыйлыктан, сооптон сүйүнчүлөө менен, бул адамдын табиятына өтө жага турган, өтө адам үмүткөр зат өзү, жана коркутуу менен, тозок менен коркутуп, азап менен коркутуп, болгондо да түбөлүктүү азап менен коркутуп жеткирет экен акыйкатта. Ошонун биринчи бөлүгү болгон жаннат, бейиш. Бул эмне болгон нерсе? Мына ушул Куранда бейиш жөнүндө айтылган нерселерди мен Курандын котормосунан окуп берейин, уруксат берсеңиздер. Мисалы үчүн айтат, Аллахтын ыйык китеби Куранда Духан, Тур, Рахман, Вакия, Инсан жана башка сүрө аяттарында бардыгы болуп 143 аятта жаннат, бейиш жайлары жөнүндө кенен кесири баян кылынат экен. Ошондой эле Хижр, Духан, Саффат, Вакия, Мүлк жана башка сүрөлөр аяттарда бардыгы болуп 77 аятында жаханнам же тозок жөнүндө айтылат дейт. Караңыздар, эми бейиште Аллах субханаху ва таала Мухаммад сүрөсүндө мындай деп айтып атат. Такыбаларга убада кылынган жаннаттын жөн жайы мындайча дейт. Ал жерде өзгөрбөй турган, даам өзгөрбөгөн сүттөн болгон ширин лазаттуу ичимдиктер бар дарыялар агып турат жана алар үчүн, такыбалар үчүн Раббыңдан мөмө жемиштер жана кеңчилик кечирим бар дейт. Дагы бир сүрөдө айтылат, Аллах момун эркектер менен момун аялдарга алдынан өзөн дарыялар агып турган, алар анда түбөлүккө кала бере турган жаннаттары жана анын жаннаттын бактарында ажайып көркөм жайларды убада кылды. Аллахтын ыраазылыгы өтө зор, бул өзү кубаттуу бакыт дейт. Дагы бир Абаса сүрөсүндө ал күндө имандуулардын жүздөрү жадырап, күлкү чачкан, чаттанышкан болот. Ушундай. Демек, көбүнчө бейишти сүрөттөгөндө Аллах субханаху ва таала ушул жашоодогу адамдардын көзү көргөн, кулагы уккан адамдарга маалымат талаасында, адамдардын жашоосунда маалымат талаасында бар заттар менен аллегориялык категорияда бейишти сүрөттөйт. Акыйкатта бейиш кандай? Аны биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү гана көргөн. Жана башка пайгамбарлар көргөндөрү да бар. Бирок биздин пайгамбарыбыз көргөн, бирок андан башка адамдар балким кээ бирлердин түшүнө кирсе киргендир, бирок чыныгы бейиш кандай экенин ал эч ким билбейт.
Ошон үчүн биз Аллах субханала таала мына ушул жашоодо гана бейишке окшоштуктарды алып келип адамга сүйүнчүлөгөнүнөн улам бейишти ушундай деп этикад кылат. Мисалы үчүн айтат, бейиш бул көлөкө, бул бак. Бейиште ушундай таза жемиштер бар. Бейиште адам жеген тамагы ал болот, тагыркана жерде ажаткана болбойт дейт. Бейиште эч кандай иш болбойт, жана ташвиш болбойт. Адамдарда кандайдыр бир нерседе фитна болуп, бирин-бири жамандоо, башка бир сөздөр менен, беймани сөздөр менен алек болбойт. Аларга дайым салам, салам, салам дейилип турат. Адамдар имандашуу менен алек болушат дейт. Ушу муногу жашоодогу жашоосу жөнүндө, ушул жашоодогу Аллахка болгон итааттары, Аллахка болгон баш ийүүлөрү жөнүндө имандашат дейт мусулмандар. Алар отурган төшөктөр ошол шолктон жасалган төшөктөр, кийимдер ошол шолктон жасалган. Жеген идиштери күмүштөн, жеген тамактары куштун эттери жана ал жеген эттердин рахаты денеден кетпейт дейт. Ушунчалык бир рахат тартуулайт дейт. Жана бейиште 4 дария дайым ушу зикир кылынат. 4 дария дайым келип турат. Бул суу, шаркырап агып турган таза суу. Бул асал, бал. Бул сүт жана 4-нчиси шарап. Муногу 4 дария адамдын мына жашоодо табиятын да көрсөтүп турат. Караңыздар. Адам 4 нерсеге, 4 суюктукка ошол жашоодо муктаж экен. 4 азыкка муктаж экен ошол жашоодо. Ушул 4 азыкты адам халал жолун табуу менен, ушул 4 азыктын халал жолун табуу менен бейиштеги ошонун чыныгы акыйкат даамын сезет экен. Бул жашоодо мына ушул бейиште айтылган 4 азыктын бул жашоодо сүрөтү гана дейт да. Мисалы үчүн суу. Суу бул жашоодо адамга эмне керексе, суусундугун кандыруу үчүн керек. Адам бул жашоодо сууга муктаж. 99%, 95% адамдын денеси суудан турат. Жана сууга муктаж. Аллах субханала тааланын чоң неаматы бул суу. Экинчиси адам тамакка муктаж. Бул жаннатта сүт деп айтылып атат. Адам тамакка муктаж. Жаннатта бул сүт. Үчүнчү тамак бул асал деп атат. Асал бул дарылик. Муну жашоодо Аллах субханала таала Курандын кайсыдыр бир аятында айтып атат. Раббыңдын жолу менен учкун, моюн сунган абалда учкун деп арыга буйрук бердик. Жана анын ичиндеги чыккан таза ичимдикте ооруларга шифа бар. Албетте бир акыл калчагандар үчүн аят белгилер бар деп атат. Жана мунун реалдыкта ордун медицина далилдеп атат. Бүгүн асал арынын тегерегиндеги анын табиятынан пайда болгон азыктар 99-100% адамдын жашоосундагы эң чоң дарылык сыпатка ээ экендигин. Бал бул микроорганизмдердин көптүгү, эч кайсы металл негизиндеги дары ордун баса албаган. Ушундай дары азыгына кирет. Бул бейиште ошол бал деп айтылып атат. Жана 4-нчүсү бул шарап. Шарап адамдардын бул жашоодо дагы ушу арак ичимдиктери деп атат. Тилекке каршы кээ бир биздин келесі оппоненттерибиз бар. Мына бул арак шарапта депчи, жок. Арак шараптан айланып кетсин, ал шарап эмес, бейиштин шарабы такыр башка нерсе. Ал ичкенде адамдын ушу бейиштеги адамдын ар бир денеси лаззат ала турган ичимдик болот. Ар бир денеси. Бул жашоодогу биз айтып аткан шарап тетирсинче адамды кыжалатка сала турган, адамдын ички дүнүйөсүн жана анын коомдук жашоосун урата турган ичимдик. Демек биз мына ошол бейиш дегенде эмне үчүн биз бейишке ишенишибиз керексе, биздин табиятыбыз жакшылыкка үмүттөнүүгө, кубаныч менен алдыга, бир нерсени сүйүнчүгө, ээрчүүгө муктаж экенбиз. Жана ал бейиш гана болгондо, жана Аллах субханала таала берген маалымат аркылуу бейишке умтулганыбызда жашообузда өсүү болот экен. Ошон үчүн бейишке ишенишибиз керек. Жана Аллах субханала таала өзү айтып атат: "Вадхули жаннати", кириш керек жаннатке.